Бүгүн 12 июль күнгө шаршемби. Облус аймагынан алынган акыркы жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Жаркынай Тургунбекова. Саламатсыздарбы? Бакайыр айылында жайгашкан Манасчылар мектебинин 40 күндүк окутуусу жыйынтыкталды. Көк Кашат айылынын эли таза суу менен камсыз болууда. Айтматов райондук администрациясында өткөн жарым жылдын жыйынтыгын чыгарган коллегиялык отурум өткөрүлдү. Кыргызстан менен Монголиянын биринчи айымдары Айгүл Жапарова жана Луфсандур Жиин Болорцецек Улан-Батордогу Юйби Соңдо ооруканасына барышты. Бул тууралуу Айгүл Жапарованын социалдык тармактардагы баракчасында маалымдалат. Биринчи айымдар аталган ооруканага Кыргызстандын президенти Садыр Жапаровдун Монголияга болгон мамлекеттик сапарынын алкагында барышкан. Ошондой эле алар Наадам салттуу майрамына катышышкан. Наадам жыл сайын Монголиянын ар тарабында белгиленип, бул майрамда салттуу ат чабыш, күрөш жана жаа атуу өткөрүлөт. Белгилей кетсек, Садыр Жапаров өлкө президенти Ухнагин Хурэлсухтун чакыруусу менен 9-11 июлда Монголияга мамлекеттик сапары менен барып, 11 июль күнү кечинде Бишкекке кайтып келди. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Бишкек шаарындагы медициналык мекемелерге барды. Алгач Акылбек Жапаров ачылуу алдында турган перинаталдык борбордун курулушунун жүрүшү менен таанышты. Дүйнөлүк стандартка ылайык курулган бул перинаталдык долбоор жакын арада заманбап медициналык жабдуулар менен жабдылат. Медициналык мекемеде кош бойлуу мезгилде патологияга чалдыккан аялдарга жана патологиясы бар жаңы төрөлгөн ымыркайларга медициналык жардам көрсөтүлөт. Ооруканада 100дөн ашуун бейтапка орун каралган. Белгилей кетсек, бул перинаталдык борбордун курулушу Германия өнүктүрүү банкынын гранттык каражаттарынын эсебинен жүргүзүлүүдө. Борбор ушул жылдын аягына чейин ишке берилиши күтүлүүдө. Министрлер кабинетинин төрагасы белгилегендей, медициналык жардам көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында мындай перинаталдык борборлор Ош жана Талас облустарында дагы курулат. Андан ары Акылбек Жапаров Бишкек шаарынын медициналык тез жардам балдар клиникалык ооруканасына барып, оорукананын жаңы хирургиялык кабыл алуу бөлүмүн реконструкциялоо иштери менен таанышып чыкты. Бала саруу ГЭСинин жабдуулары даяр деп билдирет Энергетика министрлигинин басма сөз кызматы. Маалыматка ылайык, энергетика министри Талайбек Ибраев австралиялык Global Hydro Energy компаниясы менен бала саруу ГЭСинин курулушуна байланыштуу гидроэнергетикалык жабдууларды техникалык контролдоо жана сыноо процедураларын өткөрүүгө, ошондой эле мындан аркы биргелешкен кызматташуунун мүмкүнчүлүктөрүн талкуулоо максатында Австрия мамлекетинин Вена шаарына иш сапары менен барды. Министр Венадагы заводдо жабдууларды кабыл алуу менен жөнөтүүгө даяр экенин билдирди. Белгилей кетчү нерсе, аталган компания бала саруу ГЭС үчүн жалпы кубаттуулугу 25 мегаватты түзгөн 3 гидроагрегат комплексти менен камсыз кылат. Эскерте кетсек, бала саруу ГЭСи коюлган план боюнча ушул жылдын соңунда ишке берилиши керек. Жыл башынан бери Айтматов районунда 20дан ашык чакан ишкана ачылып, 150 жумушчу орун түзүлгөн. Бул тууралуу Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиясында маалымдалды. Январь-июль айларынын жыйынтыгын чыгарган коллегияга райондук мекеме уюмдун жетекчилери катышты. Айтматов райондук мамлекеттик администрациясынын коллегиялык отурумунда соңку 6 айда райондун социалдык экономикалык абалын өнүктүрүүдө аткарылган иштер, ошондой эле айыл чарбасын өнүктүрүүдө дыйкан фермерлерге түзүлгөн шарттар тууралуу маалыматтар уктурулду. Жазгы талаа жумуштарына өз убагында өткөрүү максатында Айыл чарба министрлигинен 83.500 литр дизелдик отун бөлүнүп берилген, баазы 65 сомдон. Ал да дыйкан фермерлерге таратып берилген. 2023 жылдын 1-июлунда карата айыл чарбасын каржылоо 11 долбоор аркылуу жеңилдетилген насыялар берилген. Район боюнча 475 гектар кант кызылчасы, 451 гектар арпа, 78 гектар жаздык буудай, 732 гектар көпчылдык тоют, 608 гектар май өсүмдүгү, жүгөрү 980 гектар, 21.256 гектар төө бурчак,
1837 гектар картошка, 638 гектар жашылча жемиштер өз мөөнөтүндө айдалып себилген. Быйылкы жылы Айтматов районунда 20-дан ашык чакан ишканалар ачылып, 150 жумушчу орун түзүлгөн. Тилекке каршы Айтматов районунда соңку 6 айдын ичинде дотациянын деңгээли өткөн жылга салыштырмалуу өсүп, республикалык бюджетке төгүлүүчү салык план тапшырмага ылайык чогултулган эмес. Мына өзүңүздөргө белгилүү маалыматтарды деле жазылып атат. 439 миң сомго ашыкча аткарган күндө да жетпей атабыз да былтыркы көрсөтүшкө. Аны берде отурган барыңыздар эле жакшы түшүнөсүздөр, план оор болуп атат чындыгында. Темпрос менен берилип атат. Бирок транспорт салыгы менен огород салыгы жергиликтүү салыктар боюнча маселе жаралбайт. Салыктын канча түрү бар? 10дон ашык түрү бар. Туурабы? Ар бирине 100 миңден иштеп отурсаңар деле чыгып кетмекпиз да. 98,5 деп. Мына эң негизги көрсөткүчү артта болуп атат да. Дава бул боюнча салык инспекциясына эскертүү беребиз. Быйылкы жылы райондо сүт өндүрүүнү көбөйтүү зарылчылдыгын район акими Бектур Сагынбаев белгиледи. Учурда сүт өндүрүүнү көбөйтүү багытында атайы долбоор иштеп жатат. Долбоордун алкагында фермерлерге жеңилдетилген насыялар берилери айтылды. Сүт өндүрүүчүлөрдү бизде негизги өндүрүш багытында иш алып барып аткан ушул ишканалар болуп атат. Эгерде кредити жок болсо, 3 гектарга чейин жери болсо, ошол жарандарыбызга атайын группа түзүп 130 миң сомго чейин колдоо көрсөтөт. Мунун ичинде 100 миңге уй алып берсе, 30 миңге 1 жылдык тойту. Мына ушул чоң долбоор биздин областка келди. Ар бир районго өзүнчө лимит жок. Ошон үчүн биз көбүрөөк алып калуунун аракетин кылышыбыз керек. Белгилей кетсек, Айтматов районунда жер мунапысын жүргүзүү боюнча 90%га иштер аткарылган. Алсак 91 жаранга мамлекеттик акты берилип, 42 турак үйдүн 22сине тех паспорты тапшырылган. Жалпысынан жарандардан 542 арыз түшсө, анын 325 иш жүзүнө аткарылган. Бүгүнкү күндө эми бир айлык мөөнөт өтсө, буюрса шекер менен көк сайды босакты бере баштайбыз. Анан бүгүнкү күнгө Аманбаев менен Кара Бурага чечим чыгарып берсеңиздер, аны босакты берип баштайбыз. Ошентип буюрса бир шекер менен эме калат. Акчийдин чечими чыкса, аларга да босакты берип баштайбыз. Коллегиялык отурумда акыркы 6 ай аралыгында тиешелүү мекеме уюмдар тарабынан келтирилген кемчиликтерди четтетүү, электр энергиясына болгон карызды жоюу, дотациянын деңгээлин төмөндөтүү тапшырмалары берилип, тиешелүү токтом кабыл алынды. Социалдык багытта мекемелерди 2023-2024 күз-кыш мезгилине даярдоо боюнча иш-чара алкагында көмүр отунун сатып алууга конкурстарды өткөрүү жана көмүр отуну менен камсыздоону тез арада аягына чыгарышсын. Район аймагында сүттүн баасына байланышкан коомдук саясий кырдаалдын курчуп кетүүсүн алдын алуу үчүн жергиликтүү калк арасында түшүндүрүү иштерин жүргүзсүн. Мамлекеттик салык кызматынын башчысы айыл аймак башчылары менен биргеликте салык чогултуу иштерин жандандырып, ар бир айдын жыйынтыгы менен берилген пландын аткарылышын камсыздоо жагы милдеттендирилсин. Коллегиялык жыйында райондун социалдык экономикалык абалын чыңдоонун алкагында демилгелүү иш жүргүзүү жагдайы белгиленди. Чолпон Сабитова, Чыңгыз Бокошов, Зина Ахматова, Айтматов району. Жергиликтүү жаңылыктардан Айтматов районунун Бакайыр айылында жайгашкан Манасчылар мектебинин 40 күндүк окутуусу жыйынтыкталды. Эске салсак, лагерге 7 областан манасчылык өнөргө кызыккан балдар келип, жайкы эс алуу учурунда манас айтуу, комуз чертүү жана тарыхый жерлерден кыргыздын бай санжырасы менен жакындан таанышты. Манасчылардын жайкы мектебинин жыйынтыктоо салтанатына президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова жана айтылуу манасчылар катышты. Темага кененирээк кабарчыбыз Сыймык Барманов токтолот. Жыйының менен жылас бол, балам жыйынга канти барамын, жыргалымдан айрылган, жылмаган Бакай экен. Жети өрөндөн өзгөчө манас айтуу өнөрүнө ээ болгон жети улан Бакайыр айылындагы өзөндүн жээгинде жайгашкан Манасчылар мектебинде 40 күн манас айтып, тарыхый жерлердин бай окуялары менен таанышып, комуз чертүү жана башка ийримдерден сабак алышты. Бүгүн минтип 40 күндүк окутуудагы жыйынтыкталып, расмий жабылуу салтанаты өткөрүлдү.
Иш-чарага катышкан президенттин Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Мира Сейдикеримова жаңыдан түптөлүп келе жаткан манасчылар мектебинин маанилүү ордун баса белгиледи. Быйыл көч башы болуп түзүлгөн ушул манасчылар лагерине бардык региондордон мыкты жаш манасчылар келип, ушул жерде 40 күн манас китептерин окуп, манас айтып, улуу сөздөн козгоп, чешендик өнөрдү, манас айтуунун ыкмаларын үйрөнүшүп, аябай жакшы мектеп көч башы болуп түзүлүп жатат. Тарбияланып жаткан жаш манасчылардын катарында Элмар Кенжебаев дагы бар. Ал Кыргызстандын Бермети болгон Ысык Көл облусунан келген. Ал азыр 14 жашта, айтымында манасчылык өнөргө 5 жашынан тартылган. Манас айтуу боюнча көп сынактарга катышып, алдыңкы орундарга илинип келүүдө. Келечекте залкар инсандардай болуп, Кыргыздын түгөнбөс бай тарыхын жайылтсам деген максаты бар. Мен бияка келген максаты деген ушу мурда Семетейдин убагында Бакай атабыз ушул жерлерде төө кайтарып, ушул жерде жаткан Актайлакты 12 жыл кайтарган экен. Ошол себептиктен мазарлуу жер деп сыйлап келдик. Бияктан пайдалуу сабак деген эң эле биринчи үйрөнгөнүбүз Актайлак эмне себептен ушул жерде болуп калганын, белгилүү акын Жеңи Жок атабыздын жүргөн жерин көрдүк. Жеңи Жок атабыздын Жалгызтал деген жерин көрдүк. Биз дагы ошондой Жеңи Жок атабыздай бололу, биз да Бакай атабыздай бололу, биз да Манас атабыздай бололу деп Кыргызстанды көтөрүп чыгалы деген үчүн келдик. Республика аймагы боюнча жаңыдан ачылган манасчылар жайкы мектебинин негиздөөчүсү Манасчы Кулмат Сыдыков Кыргыздын көнөрбөс санжыра, баалуу мурастарын, ата-бабалар басып өткөн жолду таанутуу башкы максат экендигин айтып, 40 күндүк окутуу жаш манасчылар үчүн абдан пайдалуу болгонун белгилейт. Андан тышкары Кыргыздын өнөрлөрү менен комузчулук өнөр, дастанчылык өнөр, манасчылар жөнүндө чоң сабактарды өтүп аттык. Ошо 40 күн ичинде биз манас дүйнөсүнө аябай Кыргыздын идеологиясын көтөрүп чоң коноктор чакырдык. Айта кетсек, башталышында эле 7 июнда президентибиздин советниги, кеңешчиси Чолпонбек Абыкеев келди. Андан тышкары Темирбек Токтогазиев деген манасты дүйнөдө изилдеп келген киши болчу. Адагы сабак өтүп кетти. Кыргыз эл, казак эл артисти Роза Аманова келди. Адагы бир күн сабак өтүп кетти. Окутуунун жүрүшүндө жаш манасчылар Кыргыздын залкар инсандарынан пайдалуу сабактарды алышты. Келечекте бул жайдан таалим алган жаш таланттар улуу баянды даңазалап, манасчылар мектеби өз жемишин береринен үмүт чоң дешет демилгечилер. Заманыбыздын залкары республикабыздын эмгек сиңирген артисти профессор Назаргул Сейдрахманов атабыз келип баштап берип, бүгүн жыйынтык тобусунда өзүнүн шакирттери Рыспай Исаков, Гиннес рекордсмени менен Самат Көчөрбаев республикабыздын эмгек сиңирген артисти, Төкмө акын, обончу, аткаруучу, ар өнөргө чап салган Максат Кулиев агалар менен келип 40 күндүктү жыйынтыктап атат. Bunun бардыгы балдардын өнөрүнө эртеңине болгон инвестиция десек болот. Бунун өзү табият менен гармониядагы биз Манас табысын жет осуятын айтабыз го, табият менен таттуу мамиледе болуу деп. Так ошондой айкалышуунун үстүндө болду. Анан эң чоң жетишкендиктер булар чокуда таң тоскон күндөрдү болгондугун, балдардын түштөрүнөн, көргөн сырларынын бардыгын биз угуп аттык. Ушунун бардыгы нагыз манасчылыктын табиятына туура келген комплекстүү өнөр-кананын бир мектебинде болгондугунан кабар берет. Демек ошол казандын ичиндеги жыйынтык балдардын эртеңине сөзсүз түрдө өзүнүн жарыгын чачат. Улуттун басып өткөн жолун таануу үчүн анын тарыхын тастыктаган жайлардын болушу маанилүү. Бүгүнкү иш-чарада аталган аймакка чоң маданий, этно борбор куруу долбоору дагы талкууланды. Ушул жерге азыр Бакай ата ордосун түзсөк деген ниетибиз бар. Бул жерге 6 гектар жерди алып, ушул жергечи проект жасатып, Кудай буйрсачы, анан спонсорлорду таап, Бакай ата ордосун түзсөк деген оюбуз бар да. Азыркы күндө биз берге суу чыгардык, суу чыгарып, жерлерин тегиздеп дайындап койдук, күзүндө жашылдандырыпчы. Салтанаттын соңунда аталган лагерге өзгөчө салым кошкондорго дипломдор тапшырылды. Ошондой эле Манасчылар мектебинин 40 күндүк окутуусу жыйынтыкталганына байланыштуу. Облус башчысынын орун басары Мира Сейдикеримова бүгүн жаш манасчыларды кабыл алып, аларга ийгиликтерди каалоо менен ыраазычылык билдирди. Өз кезегинде облус башчысынын орун басары лагерге келген 7 уланга белектерди тапшырды.
Ал эми жаңы ачылган Жайкын манасчылар мектебинин негиздөөчүсү Кулмат Сыдыков жылуу кабыл алгандыгы үчүн ыраазычылык билдирип, бул балдардын келечегине жакшы стимул боло тургандыгын баса белгиледи. Саймак Барманов, Бексултан Рахатбек уулу, Эркинай Жумабекова, Талас облусу. Азаттык медиа чек арадагы конфликт жөнүндө анык эмес маалымат камтыган материалды бардык ресурстарынан өчүрдү. Соттук териштирүүлөр токтоду. Азаттык медиа басылмасы анык эмес маалымат камтыган 2022 жылдын 14-17 сентябрындагы кыргыз-тажик чек арасындагы конфликт жөнүндөгү видео материалынын өзүнүн бардык ресурстарынан өчүрдү. Анык эмес маалыматы менен бул материалдын өчүрүлүшүнө байланыштуу Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги менен Азаттык медиа бардык соттук териштирүүлөрдү токтотту. Азаттык медиага карата чектөөлөр мыйзам менен белгиленген тартипте алынат. Тийиштүү тынчтык келишими бүгүн 12 июлда Бишкек шаардык соту тарабынан бекитилди. Эске салсак, Кыргыз Республикасынын Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги Азаттык медиа сайтынын ишин убактылуу токтоткон. Бул Азаттык медиа Кыргыз Республикасынын улуттук кызыкчылыктарына каршы келген, анык эмес материалды өчүрүүдөн баш тартып келгени менен шартталган. Талас районуна караштуу Жергетал айыл өкмөтү тарабынан таза суу боюнча Ариске долбоор менен жазылган. Долбоор колдоого алынып, жаз айларында Көк Кашат айылын таза суу менен камсыз кылуу жумуштары башталган. Учурда элет калкынын көйгөйү чечилип, иш аяктоо алдында турат. Жергетал айыл өкмөтүнө караштуу Көк Кашат айылы таза суу менен камсыз болот. Иш ушул жылдын апрель айында башталган. Арис каржылык колдоо көрсөтүп, учурда жумуштун 90% аткарылып калды. 2021ден баштап Ариске долбоор жазылып келген. Анан Кудай буйруп 2022 ушу долбоор жактырылып, наркы 50 миллион сом түзөт. Айыл ичинде трубалары, бул кольцолору коюлуп, ар бир көчөдө 14 километр болду да. Баарына коюлуп бүттү. Азыркы учурда мынакей резервуардын үстүндө иш алып барышып атат. Таза сууну топтоочу, хлорлоп тазалоочу жайы айылдын сыртында жайгашкан. 80 метр тереңдиктен суу тартылып, 500 куб суу топтолуп турат. Бул жактан айылдын ички көчөлөрүнө суу тартылат. Ал эми айыл тургундары таза сууну өз турак жайларына киргизип алуу шарты түзүлөт. Сайыс тараганы таза суу болгон эмес да, ар ким өз үйлөрүндө жана колонкалар менен азыркы заман талабына жараша моторду коюп, үйлөрүнө суу киргизип ошондой колдонуп келген, бирок алардын баягы адамдын ден соолугуна зыяндуулугу абдан көбүрөөк байкалып келген да. Көк Кашат айылынын тургундарынан сурана кетет элем, бул долбоордо өздүк салым жок болчу. Өздүк салымдын ордуна ошо ар бир жаран үйгө өздөрү суу тартып киргизе алууга милдеттүү да. Ошону эрте киргизип, эмтен эле жумуштарын башташы үчүн биз сурана өтөт элек. Аристин колдоосу менен таза суу долбоорун ишке ашыруу жоопкерчилиги Жумгал суу курулуш компаниясына жүктөлгөн. Мен де иштегенибизге 2,5 ай 3 айдай болуп калды. Ушул айылга таза суу чыгып атат, Кудай буйруса. Мына жумуш иштери боюнча 90% бүтүп калды. Нар жак бери жак менен бир жарым айдай жумуш, 1 айдай жумуш калды. Ошону бүтүп берсек, Кудай буйруса, айыл эли таза суу менен камсыз болуп ич баштайт. Көк Кашат айылын таза суу менен камсыз кылуу жумуштары күз айларында толук бүткөрүлөт. Ал эми элет калкы буга чейин ичүүчү сууну кудуктан пайдаланып келген. Бактыгүл Дүйшенова, Бекжан Жумабек уулу, Талас району. Сууга түшүүдө сак болуңуз. Өткөн жылы ушул маалда Бакай Ата районунда 4 адам сууга чөгүп каза болгон. Акыркы жылдары өспүрүмдөр арасында сууга чөгүп көз жумгандар көп катталууда. Андыктан Бакай Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү ички иштер кызматкерлери жана айыл өкмөтү менен бирге сууга түшүүдө сак болуп, тиешелүү эрежелерди сактоого чакырат. Күн жылып аптаптуу ысык башталганы сууга түшкөн жарандар көбөйөт. Сууга түшүүдө сөзсүз тиешелүү эрежелер сакталышы керек.
Алсак агын сууларга тыюу салынган жайларга барууга болбойт. Бакай Ата районунда тилекке каршы өткөн жылы 4 адам сууга түшүп жатып каза болгон. Анын экөөсү бул чоң Талас каналында катталган. Андыктан Бакай Ата райондук өзгөчө кырдаалдар бөлүмү ички иштер кызматкерлери менен биргеликте каналдын жанындагы көлмөдө эс алып жүргөн жарандарга түшүндүрүү иштерин жүргүзүштү. Агдөө айыл өкмөтүнө караштуу Кыргыз көлдө кот ушул жерде келип, азыр түшүндүрүү иштерин жүргүзүп аткан малыбыз да. Быйылкы жылы сууга чөгүү учурлары катталган жок. Былтыркы ушул мезгилге карата 4 учур катталган болчу. Анын ичинен 3 учуру жаш балдар менен байланышкан кырсык болду. Бирөө чоң киши каза болуп кетти да. Биз ошо тынымсыз иштер жүргүзүп жатабыз. Маалыматка ылайык, жыл сайын өлкө аймагында жаш балдардын сууга чөгүү учурлары көп кездешүүдө. Бул кырсыкты алдын алуу үчүн ар бир адам эрежелерди сактоо зарыл. Айрыкча мындай учурларда ата-энелердин да ролу зор. Өзгөчө балдарды кароосуз калтырбоосу абзел. Азыр 2 балам менен алып келдим бияка көлгө чогуу өзүм менен кошо сууга бүгүн ошо балдарды эс алдырып алып чыкканмын. Күн ысык күндөрү мындай өзүңүздөр көрүп атасыз ысыкта. Үйдө жаткандан көрө адам керек, балдар кичине болсо да келип эс алдырып баягы сууга. Өз кошо балдар менен кошо сууга түшүп дегенде. Өзүн жалгыз жүрбөгөнгө аракет кылабыз. Анткени өзүңүздөр көрөсүздөр, бизде да айылда да кырсыктар болуп атат мисалы. Анын баары ата-эненин шалакылууынан болуп атат негизичи. Бияк мисалы көлдүн бияк чети мисалы карасаңыз, бияк көлмө керек да. Бияк тайызыраак. Анан жаш балдар бияка түшүргөнгө аракет кылабыз. Өз бияначы өз мисалчы. Өзгөчө кырдаалдар бөлүмүнүн маалыматына караганда, адам сууга чөгө баштаганда өзүн жоготпой, дүрбөлөңгө түшпөй, денесин тынч кармаса, адам өзүн өзү сактап калуусу мүмкүн. Кескин кыймыл жасабоо керек, анткени суу оозго, өпкөгө тез толуп, буттун тарамыштары түйүлүп калат. Терең дем алып, абаны өпкөдө 30 секундадай кармоого аракет кылса, натыйжалуу болот. Ушул учурдан пайдаланып, ата-энелердин бардык ата-энелерге эскертүү берип кетет элем. Жаш балдарыңыздарды чоң кишинин кароосу жок, анан дагы атайын сууга түшүүгө болбойт деген тыюу салынган жерлерге балдарыңарды жибербегиле деп айтып кетет элем. Эми атайын сууга түшүүгө боло турган жерлер болсо дагы чоң кишинин көзөмөлү аркылуу көзөмөлүндө болсо деп. Белгилей кетсек, быйыл бактыга жараша Бакай Ата районунда сууга чөгүп каза болгондор катталган жок. Ал арада мындай түшүндүрүү иш-чаралары байма-бай жүргүзүлүүдө. Жаркынай Тургунбекова, Мелис Элебесов, Эркинай Жумабекова, Бакай Ата району. Талас районунун Долоно айыл аймагына караган Орто Арык, Акжар жана Таш Арык айылдарындагы дыйкандардын көпчүлүгү Төө бурчактын экинчи суусун аяктап коюшту. Чөптөр да суугарылууда. Тилекке каршы бул аймакта айыл чарба өсүмдүктөрүнө убагында суу ала албаган дыйкандар да бар. Теманы кабарчыбыз улантат. Быйыл Долоно айыл аймагынын дыйкандары 1238 гектар жерге төө бурчак эгишкен, ал эми 110 гектар жерге көп жылдык чөп айдалган. Долоно айыл аймагынын дыйкандарынын көпчүлүгү суга суунун 80%ын Кең Кол өзөнүнөн алышат. Бизде азыр Долоно айыл өкмөтүндө суу маселеси 2 жылдан бери башка жактарга караганда абдан эле жакшы. Убакыт менен кирип, дыйкандарга суу жетиштүү болуп атат. Азыр күндүн ызыгына байланыштуу азыркы учурда мындай жаңы көйгөйлөр башталып келатат. Бирок негизинен 2-3 суудан төө бурчактар уже чыкты. Бизде бардыгы көп жылдык бедерлерди эле суу ичип алды, бардыгы тең эле. Болгондо бирке тартыштык энди пайда болуп баштады. Таш Арык айылынын тургуну дыйкан Эмил Нарботоев үлүш жерине эгилген төө бурчактын экинчи суусун сугарууга жетишип, көп жылдык чөпкө суу ала албай жаткандыгын айтат. 90 соток жерим бар. Азыркы учурда 2 суу салдык. Эми Кудай кааласа 1-2 күнүн ичинде 3-чү сууну салам. Эми бизде билесиздер, күнгөй Кең Колдон суу чөт, күнгөйдүн суусу эрте келет да, эрте токтоп калат. Азыркы учурда суу тартыш болуп калды. Мунун баары себеби Кең Колдогу малчылар жайыт кылабыз деп сууду кое бербей кичине азыраак болуп калат. Ушул көйгөй бизде. Ал эми мындай буга чейин, июль айына чейин суу жакшы болду. Аталган айыл аймактын дыйкандары Кең Кол өзөнүнөн жана Акжар кокусунан түшкөн сууну пайдаланышат. Бирок айрым учурда суу жетпей жаткандыгынын себебин малчылар бош жаткан кайракы жерди
сугат жерге айландыруу да себеп болууда. Көбү 80% суу Кеңкол өзөнүнөн келет да. Кеңкол өзөнүндө 2 жыл бурун мен өкмөт болуп келгенде бош жерим баарын айдап алган да. Шалба жерлер, бизде кайракы жер жок, шалба жерлерим айдалган. Бош жаткан жерим бар, жайыт жерлерге чейин айдалып кеткен да. Анан 2021-жылдан күз айларында кеңештин токтому чыккан. Кеңкол өзөнүндөгү негизилик Долон айыл өкмөтүндө шалба жерлерди айдабаганга болбойт деп. Ошонун негизинде биз Кеңкол өзөнүндөгү Долон айыл аймагында бүттүк шалба жерлерине тыюу салганбыз. Азырда 1 гектарда жер шалба жер айдалбайт. Анын өзүнүн багытында гана бир жолу чөп чабылып, ошол үчүн да колдонот, башка жерлердин баары айдалбайт. Учурда Долон айыл аймагынын депутаттары жана айыл өкмөт башчысы жер адиси менен биргеликте Кеңкол өзөнүндө болушуп, малчыларга эскертип түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келишкен. Орозбек Бейшебаев, Зина Акматова, Талас району. Облус аймагынан алынган маанилүү жаңылыктар ушун менен жыйынтыкталат. Бул жана башка жаңылыктарды биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан көрө аласыздар. Алдыда эртеңки күнгө күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Саламатта болуңуздар.